Имамназар Бурканов Баткен шаарынын мэри болуп шайланды. Шайлоо 7-июнда өттү. Бул ирет мэрлик кызматка жалгыз Бурканов талапкерлигин койгон. Шаардык кеңештин депутаттарынын айтымында шаарды өнүктүрүү үчүн ыктыярдуу мэр болууну каалаган талапкерге мүмкүнчүлүк берип көрүү мезгилдин талабы дешет. Ошондуктан 31 депутаттын баары анын талапкерлигин колдоп, тез арада өнүгүү кадамдарын жасообуз керек дейт эң жаш шаардык кеңештин депутаты. Ошо талаптарды коюп атабыз. Буюрса эми ошондой жакшы жылыштарды талап кылып, ошонун менен чогуу эле жардам берели деп атабыз. Себеби коалициябыз бөлөк болгону менен биздин шаарыбыз бир, анан максаттарыбыз бир. Ошон үчүн ушундай компромисске барып атабыз. Биздин коалициянын өкүлдөрү сүйлөшкөнүбүздө мөөнөт бердик, мүмкүнчүлүк бердик. Эгер раз ошол маселелер чечилбейби, анда дагы башка бир жолдорун караштырып көрөбүз. Эми бирок үмүт кылып атабыз. Себеби чарбачыл өзү да курулуш тармагында жүргөн киши экен. Күтүп атабыз, эми убакыт берип көрөлү го. Имамназар Бурканов шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого талапкер катары Ала Тоо кыргыз жери партиясы менен барган. Ал мэр катары шайланган мүнөттөн тартып эле жумушка киришүүгө даяр экендигин билдирди. Алгачкы жумушумда бүгүнкү күндөн баштап мэр катары биздин мынабеки азыр өзүңүздөр уктуңуздар. Эмеден араптар куруп берген үйлөр боюнча септик боюнча проблема чыгып сасып атат деп, ушуну аракет кылам бүгүн эртең чечти. Кандай жолу бар, кандай кылсак. Аны Ихлас фирмасы канализациясын суше канализация кошуп беребиз деген экен. Анда сүйлөшүп көрөйүн. Мен да өзүмдүн жеке оюм. Бизде шаар боюнча садовник жок да, багбанчы мындай айтканда жок. Аны бирөөлөрдү чакырып акча төлөйт экендер. Ага мен бир сектор кылып өзүнчө жумуш ачайын деген оюм бар. Ошо шаардын ичиндеги гүлдөрдү, перекресттагы биздин аянтчаларыбызды карай турган. Мэр катары жоопкерчиликти бир добуштан колго алган талапкер жөнүндө мэр шайлоо жөнүндө коомчулукта түрдүү пикирлер жаралууда. Депутаттар шаарды өнүктүрүүдө конкреттүү кадамдар тез арада жасалуусу үчүн мындай кадамга барганын, ар бир жумуш көзөмөлгө алына тургандыгын айтышса, жаңыдан шайланган мэрге ишеним көрсөтүп, ийгилик каалагандар да болууда. Ал эми Баткен шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Меринса Жапарова мындай тынч, ачык, ынтымактуу өткөн шайлоо облус борборунун тарыхында биринчи жолу болуп жатканын белгиледи. Бүгүн өзүңөргө белгилүү ушул Баткен шаарынын мэринин шайлоо болуп өттү. Атайын борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен график боюнча бир гана талапкер катталган. Бурханов Имамназар Апызович. Андан башка талапкер катталган жок. Негизинен бүгүн шайлоо өтө жакшы болду. 100% 31 депутат болгон болсо, 31 депутаттын бардыгы Бурхановду колдоп берди. Негизинен мындай шайлоо Баткен шаары уюшулгандан бери болгон эмес да. Өтпөй калгандагы убактар болуп жүргөн, шайлабай коюшкандагы убактар болуп жүргөн, бирок бүгүн өтө жакшы шайлоо болду да. Таза, мындай бардыгы ынтымактуу, бир добуштан 100% башкача айтканда ошо Бурханов Имамназар Апызовичту колдоп беришти. Белгилей кетсек, Имамназар Бурканов Баткен шаарынын тарыхындагы 5-чи шаар башчысы. Анын алдында жеке кызыкчылыгын көздөбөй, шаарды өнүктүрүү үчүн жоопкерчиликтүүлүк менен чукул аракеттерди жүзөгө ашыруу тапшырмасы бар. Каныша Яшымова, Медербек Айдаралы уулу, Алтын бешик жаңылыктары. Урнадан жалпы 31 бюллетень чыкты.